Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Каракол шаарынын ардактуу тургундары жана кадырлуу меймандары. Бүгүн биз дагы бир тарыхый күндүн күбөсү болуп турабыз десем жаңылышпаймын. Анткени баарыңыздарга белгилүү болгондой, Союз таркагандан бери бир топ аэропорттор ар кандай себептер менен ишин токтотуп, ички каттамдар үзгүлтүккө учураган бойдон турган. Үстүбүздөгү жылдын май айында Талас аэропортунун ачылышына баарыңыздар күбө болгонсуздар. Иштебей турган Каракол аэропорту мына бүгүн кайра калыбына келип, ишин жандантып турат. Саатына 250 жүргүнчүнү кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Каракол Кыргызстандын кышкы туризминин борбору десек болот. Каракол шаарынын тоо лыжа базасына не бир түркүн өлкөлөрдөн туристтер келип, биздин жаратылышка суктанып кетишет. Каракол эл аралык аэропортунун ишке киргизилиши Кыргызстандын аймактык байланыштарын чыңдоо, туризмди өнүктүрүү жана эл аралык айдыңда Кыргызстандын ордун бекемдөө багытындагы маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Урматтуу мекендештер, аэропорт бул ар бир өлкөнүн аба дарбазасы. Ошондуктан аэропортубуздун жанданып иштей баштаганы бул өлкөбүзгө келем деген меймандарга аба дарбазасын кеңири ачып, кучак жайып тосуп алууга даяр экендигинин белгиси. Ошондой эле бул мамлекеттин мындан аркы өнүгүүсүн шарттап, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турган маанилүү окуя. Жаңы Кыргызстандык уруу жолундагы биздин максатыбыз аба транспорт тармагын өнүктүрүү, республиканын алыскы аймактарынын аба каттамдарын жандандыруу, эл журтубуздун карым катнашына альтернативдүү жол катары ыңгайлуу шарттарды түзүү жана туризмди өнүктүрүү багытындагы эл аралык каттамдарды ачуу болуп саналат. Баарыңыздарга маалым болгондой, Манас эл аралык аэропорту алгачкы жолу ички каттамдардын муктаждыктарын жабуу үчүн Q400 учактарын сатып алган. Бүгүнкү күндө Осман Airlines авиакомпаниясы бул учактар менен Жалал-Абад, Баткен, Разаков, Талас жана Ош шаарларына ички каттамдарды тейлөөдө. Жакында Германияга болгон расмий сапарымдын алкагында авиа курулуш жана учак өндүрүү боюнча дүйнөгө белгилүү лидер Airbus компаниясынын жетекчиси менен жолугушуп, Кыргызстандын мамлекеттик Осман Airlines авиакомпаниясына аталган компаниянын учактарын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Мына бүгүн ал ардактуу коногубуз Йохан Пелисье мырза дагы араңыздарда ушул аэропортубуздун ачылышына катышып отурат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн авиа тармагы өнүгүүнүн жаңы этабына чыкты десем жаңылышпаймын. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, 2007 жылы биздин авиация тармагыбыз дүйнөлүк талаптарга жооп бере албай калгандыгына байланыштуу евро биримдиктин аймагына учууга тыюу салынган. Кара тизмеге киргенбиз. Ошондон бери Европага авиа каттамдарыбыз түзүч албай, элибиз ар кайсы үчүнчү өлкөлөр аркылуу учуп барып келип жүрүшөт. Азыр эми биз эл аралык дүйнөлүк граждандык авиация уюму тарабынан текшерилип, 2023 жылы учуу коопсуздугу, ал эми 2024 жылы авиациялык коопсуздукка байланыштуу 2 аудиттен ийгиликтүү өттүк. Бул биздин авиация тармагыбыздын дүйнөлүк стандарттарга шайкештигинин далилдей турган маанилүү жетишкендик болуп эсептелет. Тарыхый өңүттөн алып караганда, Кыргызстан евро биримдиктин авиация тармагынын кара тизмесинен чыгуу маселесине эч качан мынчалык көңүл бурган эмес экен. Ал түгүл буга чейин бул багытта олуттуу кадамдар да жасалбаптыр. Азыр биз бул маанилүү этапты жеңип өтүү үчүн бардык аракеттерди көрүп жатабыз. 2025 жылдын келе жаткан жылдын башында Европа комиссиясынын мобилдүүлүк жана транспорт боюнча башкы кеңсесинен Кыргызстанга аудит жүргүзүү үчүн адистери келишет. Бул текшерүүдөн ийгиликтүү өтүп алсак, биздин авиакомпанияларга евро биримдиктин өлкөлөрүнө түз аба каттамдарды ачууга мүмкүнчүлүк берет. Кара тизмеден чыгабыз. Европа өлкөлөрүнө түз аба каттамдарын ачыш үчүн дагы 2 чоң самолет сатып алабыз деп турабыз. Ал эми Европага түз каттамдардын ачылышы жүргүнчүлөрдүн учуу убактысын кыйла кыскартып, сапарларынын ыңгайлуу болушун шарттайт. Бул Европадан Кыргызстанга туристтердин агымын көбөйтүүгө түздөн түз өбөлгө болуп, өлкөнүн туризм тармагынын өнүгүшүнө дагы чоң салым кошот. Ошондой эле Кыргызстандын жарандары менен бизнес өкүлдөрү үчүн Европа менен байланыш жеңилдеп, экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүгө алып келет. Мындан тышкары экспорттук жана импорттук жүк ташуу процесси дагы жөнөкөйлөшөт. Бул дагы мамлекетибиздин экономикасына оң таасир берет. Урматтуу кыргызстандыктар, ошентип биздин авиация тармагыбыз бутуна туруу, өнүгүү этаптарын ийгиликтүү өтүп жатат.
өлкөбүздө туруктуулук, коомубузда ынтымак өкүм сүрүп, элибиздин колдоосу болуп турса, албетте көздөгөн максаттарыбызды ишке ашырабыз. Казарман жана Кербен аэропорттору модернизациядан өттү. Учурда Нарын аэропортун калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Кудай буюрса, сатып алган 4 учагыбыздын 3-үчү учагы май айында келет. Казарман Бишкек, Нарын Бишкек, Кербен Бишкек, Каракол Ош, Талас Ош сыяктуу аба каттамдары майдан баштап уча баштайт. Балким андан да эртерээк болушу мүмкүн. 4-үчү учагыбыз келе жаткан жылдын аягында келет. Ошондон кийин өлкө ичиндеги аба каттамдарды толугу менен Asman Airlines мамлекеттик компаниябыз өзү аткара баштайт. Баасы дагы азыркы жеке компаниялардыкына караганда арзаныраак болот. Ошондой эле Манас, Ош эл аралык аэропорттору реконструкцияланып жатат. Жаңы жылдан кийин Жалал Абадта жаңы аэропорттун курулушу башталат. Урматтуу агайын туугандар, Каракол аэропортунун ачылышы бул башталышы гана деп туралы. Эмки милдетибиз өлкөбүзгө келген туристтердин Каракол шаарына жөн эле келип кетишин камсыз кылбастан, аларды кыргыз элинин меймандостугун, жылуу мамилесин сезе тургандай, жаратылыштын кооздугуна шыктанып, көл кылаасынын кайталангыс маданиятына суктангандай кызыктуу борборго айландырууга багыт алалы. Туристтерге сый мамиле жасайды туугандар. Мына Жыргалаң, Бозучук, Акбулак лыжа базасынын курулушу башталып жатат. Жакынкы жылдары бул жерлерде Орто Азия жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештик өлкөлөрү боюнча эң чоң жана эң ыңгайлуу шарттары менен Кыргыз Куршавел лыжа базасы ишке кирет. Мына ушул аэропорттон болгону 70 километр аралыкта. Сезондо эле миллион туристти кабыл алууга кубаты жетет, жылы бою иштеген база болот. Мына ошондуктан өлкөбүзгө келген туристтерди сый мамиле менен тосуп алып, кайра узатып туралы туугандар. Эми учурдан пайдаланып, Каракол аэропортун кайра калыбына келтирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууга билимин, тажрыйбасын, күчүн жумшаган куруучуларга, долбоор түзгөндөргө, инженерлерге, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө жана эл аралык өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдиремин. Каракол аэропортунун ачылышы Ысык Көл облусунун өркүндөп өнүгүүсүнүн символу болуп калсын. Аба дарбазабыз алдыда далай жылдар бою элибизге, меймандарыбызга, туристтерге кызмат кылган ак жолтой жай болсун, жайга айлансын. Жаңы аэропортубуз баарыбызга кут болсун. Рахмат. Айна бекетибиз бул жерде ооба кире бериш жери, бул жерде биздин жүргүнчүлөр регистрация өтүшөт. Congratulations on this historical day. Куттуктайм дейт. Бул жерде биздин жүргүнчүлөр регистрация өтүшөт. Ана бүгүн биринчи билетти сизге печатать этип Учатырган билет. анан уруксат берсеңиз, бул билетти биздин музейге коелу деп. Сиз рахмат. Жолдош башка колбасчы, чегара көзөмөлдөрүнүн башчысы полковник Конов. Эркин. Як болсо системалар менен жабдыкталган. Тышкы миграция системасына бардык. Жактан текшерүү өтүп, бул жер Сандыкожоевич бизде зал ожидания. Бул жерде жалаң эл аралык рейстер турганда ушул залда отурушат. Наркы жагында ички каттамдар өтө турган зал наркы жак. Өйдө жагы бизде жабык болот да. бул жер жабык болот. 2 рейс аткарылып атканда жабылат. Четен курулуштан аркылуу ички. Ооба. Эси бирок рейс коюп кетсе биз ачып коебуз. Экинчи этажында цифрлы зона и кафелер болот. Экинчи этажда. Экинчи этажда бизнес болот, лестница болот. Бул жерде бизде кафелер болот, цифрлер болот. Андан башка бул жерде бизде офистик помещениялар бар. Бизде администрациялар отурат, авиакомпаниялар отурат жерлерге. Туристтик операторлар офистер болот. Бул жерде кофейня менен бул жерде цифрлы магазиндер болот. Кар тазалайбыз. Чачып атабыз, өзүбүздүн специалдуу средстволор бар, ошолорду чачып атабыз. Бизде бул 2 күн осадкалар болду. Ошондо ушул техникаларды өздөрүбүз иштеп, бар бул жер.
келүү залында. Келүү зал. Биз тияқта чыгуу залда. Бияқты көріңіз қой. Атайын документтерді тексеру. Баягы неме текшерген. Эгерден карагандан кийин неме болот, а? Бұл жерге болса дата штамптың барлықтан, печаттың барлықтан мушаха сохранизировать, каждый индивидуально барлығына тек. Фейс контроль болады, өзінің башқа кісілер келіп, ачқышымен ачалбайды. Ачалбайды. Өзінікілі. Азыр жаңа системаны келістік. Хорошо, жакшы. Багажды алышаттарынан бул оборудованиялардын баардыгы Италиядан алынды. Азыркы бүт чоң аэропорттордо колдонулган техникалар. Кандайсыңар, жакшыбы? Жакшы эле болуп туруп туруптур Тынбайдагы. Кандай болуп тур аэропорттор? Эми буюрса 5 саат, 6 саатта эмес, 30 мүнөттө барып Бишкекке конуп каласыңар. Бишкектен бияка 30 мүнөттө келип каласыңар. Жарым сааттын ичинде. Аэропортты ачып, ушундай bir болбогон 1-2 жылдын ичинде ачып бердиңер, биз Кудайга шүгүр дейбиз. Ишиңерге илгерилик болуп эле, ден соолуңар болуп эле, ушинтип эле Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп эле турса болду. Биз бата берип эле турабыз. Каракол элерден башта болуп атат. Чоң рахмат сизге. Тынччылык болуп турса, стабилдүүлүк болуп турса регионубузда. Мындан да жакшы нерселер бар. Мына бул жерде чыга бериште 5 жылдыздуу отель салынып атат, чыга бериште. Бул деле эмки жылы буюрса бүтөт деп атабыз, аркы жылы бүтсө дагы жаман эмес. 5 жылдыздуу отель болот. Туристтер үчүн ыңгайлуу шарттар. Эң жакшы болуп атат. Сонун кубанычтабыз. Жакшы. Каракол шаарыбыз болуп көрбөгөндө өзгөрүп жатат. Сизге чоң рахмат. Каракол шаары эле эмес, баары эле ошондой. Кыргызстан өнүгүп атат. Быйыл эмки жылы алар Кыргызстан өнүгүп атат. өсүн, өнүгүсүн. Ош, Жалалабад менен. Баары менен таласты бүтүрдүк. Азыр эми жылы Баткенге барабыз. Жалпы сиздер аман болуңуздар. Кыргызстан аман болот. Кудайым колдосун. Өзүңүзгө ден соолук. Рахмат, чыгырып. Башка проблемаңар жок болсо болду. Жок, проблема жок. Болду. Анда кийинки иш-чараларга барганда мага уруксат бергин. Рахмат.